калп айтпаш керек. Ал серийный өлтүргүчтөр, маньяк деп коет, педофилдер деп коет. Мээ жагынан бир доо кетет. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев сүрөттөмө барбы? Ушул саясатта жүргөн адамдардын баарындай психологиялык сүрөтчүлөр бар. Склонен к жестокости деп коет, орусча. Склонен к жестокости, склонен к насилию деген мындай ошондой жактар бар экен. Баягы энелик мээрим, аталык мээримдин баарындай эметпесе, толук менен мындай көрбөсө, баягы муздак, мерез адамдар болуп калат. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз өтө кызыктуу кесиптин ээси менен маек курабыз. Профайлинг деген кесип. Келген коногубуз Арсланбек Камчыбеков. Агай, атайын убакыт бөлүп келгениңизге рахмат. Профайлинг деген кызматка аныктама бериш үчүн эми мимикага, жестке, жүрүм-турумга, кебетесине карап адамдын психологиялык портретин түзөт деп аныктама берип атабыз. Мүмкүн ката кетсе, сиз өзүңүз жакшы бир аныктама берсеңиз. Бул кандай илим, кандай кесип? Мен өзүм жөнүндө кыскача айта кетейин. Бул кесипке 2016 жылдан бери алектенип келатабыз. Москвада эл аралык калпты изилдөө академиясынын атайын курстарын бүтүргөм. Профайлинг бул баягы термин, англис тилинен келген термин, сүрөт, портрет катары да. Бул баягы адамдын тышкы келбетин карап туруп, сүйлөгөн, отурганы, кол жаң соолору болобу, мимикасы болобу, ошолорду карап, сүрөтчөсүн түзүү, психологиялык сүрөтчөсүн түзүү. Башка кесиптин ээлери, мисалы, бир 30 менен 40 жаштын ортосуна абдан бышып, ошол маалда иш бере турган учурлар болот да. Сизди аркалап аткан кесип тескерисинче көптөгөн тажрыйбадан кийин, мына 15 жылдан ашуун Ички иштер министрлигинин академиясында кызмат өтөдүңүз, сабак бердиңиз, милициянын подполковниги болдуңуз. Анан эми гана менимче профайлинг катары профессионал болуп, тажрыйбаңыз мол болуп, өлкөгө, жаштарга пайдаңыз тие турган учурга келдиңиз окшойт. Бүгүнкү күндө эмне менен алексиз? Өзүңүздүн билген тажрыйбаңызды кандай кылып бөлүшүп атасыз? Бул керек нерсе. Өзгөчө атайын кызматтарга иштегендерге керек. Ички иштер министрлигине керек. Бажыда иштеп аткандарга керек. Анан бул нерсе да жада калса баягы банковский системада керек. Кредитный специалисттерге керек да. Кредит алып атканда бул адамды билиш керек. Сүрөтчөсүн оперативдүү түрдө түзүш керек. Маңдайында отурган адам кредит алам деп суранып атат. Бул маалымат берген жагы бул канчалык эмеге жатат, калпка жатабы, чындыкка жатабы депчи. Ошо сүрөтчөсүн түзгөнгө үлгүрүш керек да. Калп айтпаш керек. Өзүңүз билесиз, баягы 5-Кичи райондо бир түндө баласын ошол аялды кошуп өлтүрдү, өтө мыкаачылык менен, УКМКнын ошол мурдагы кызматкери. Бул эми бүтүндөй бир атайын кызматыбызга дагы бир аз көө жапты. Анан айтсаңыз, мисалы, ошол кишини аныктап койсо болот беле? Мисалы, УКМК кызматка алууда, иштеп жаткан учурунда деле. Мен ушу жылы как раз УКМКнын 9-управлениясына балдарына сабак өттүм. Балдар өтүштү бул сабакты. Мен сурадым. Бул адамды көрчү белеңер, иштегенсиңерби десек, да, иштегенбиз дейт. Жакшы эле жүргөн бала болчу, эч нерсени шектүү эметкен эмеспиз депчи. Анан айтып атам, эгерде бул баягы бир жылда бүт сотрудниктин баары военно-врачебный комиссияны өтүш керек. Бир жылда өтүш керек да. Анан ошол бир жылда өтүп атканда баягы психиатрлар, психологдор эгерде жакшы өзүнүн жумушун аткарып, мындай билимин көрсөтүп, ошол адамды менен сүйлөшүп туруп байкаса болмок да. Мунун бир эмелери бар экен, отклонениялары бар экен бул адамдын. Бул адам баягы склонен к жестокости деп коет, орусча. Склонен к жестокости, склонен к насилию деген мындай ошондой жактар бар экен. Эгерде ошол иштеп аткан врачтар, психиатрлар, психологдор айтса, баягы мунун жүрүм-турумун прогноздоп айтса, мындай нерсе болбойт болчу да. Профайлингде бул мүмкүнчүлүктөр бар.
эгерде биз ошол адам менен жолугуп баягы опросная беседа деп коет, ошонун сүрөтчөсүн түзүп эметсек, биз жок дегенде биз мындай айтмакпыз. Бул адамдан ичине мындай эметиш керек, бул адамды четтетиш керек бул жумуштан. Эмне дегенде бул адамда биз баягы прогноздоп аткан соң айтып атабыз. Мыкаачылыкка жакын бул адам депчи. Анан баягы тышкы профайлингде тышкы адамдын келбетин анатомиялык өзгөчөлүктөрүнөн бери байкаш керек да. Баягы ошонун баарын карап туруп, жүрүм-турумун карап туруп, баягы портретин түзүп болот да. Истероидный, эпилептоидный психотип деп коет. Булар баягы өзүн көрсөтүш керек. Өзүн көрсөтүш керек. Бул деген баягы элдин көңүлүн алыш керек, өзүнө буруп, баарын алыш керек. Ырдабет, билебет, ыр жазыбет. Бирок ошол эле убакта бул баягы мыкаачылыкка жакын адамда. Тышкы келбетинде бар. Тышкы келбетинде бар. Кол жазмасын мындай толук ала алган жокмун, но бирок бир эмеси бар экен, бир жерде кол койгону бар экен да. Ошонун баарын мындай байкап, бүт баарын карап, комплекстүү түрдө карасам, бул адамда баягы мыкаачылыкка жакындык бар. Тек андай болгон жок, мүмкүнчүлүк бизде болгон жок. Педофилдер, некрофилдер кандай адамдар болуп жаралат алар? Кандай учурлардан бери, канча периодта мындай психологиялык абалга жетет алар? Же туулганда эле ошондой болобу? Же жашоо аларды ошондой кылабы? Сиз айтып атасыз жана серийный өлтүргүчтөр, маньяк деп коет, педофилдер деп коет. Булар баягы жаралгандан баштап эле, төрөлгөндөн баштап эле баягы өзүнүн мээ жагынан бир доо кетет. Мээ жагынан доо кетет да. Анан бул баягы генетикалык факторлор дагы буга аябай таасир кылат да. Эгерде эне атасы жанагындай абалдарда өсүп, мындай кароосуз абалдарда өсүп, анан баласы калып баягы энелик мээрим, аталык мээримдин баарындай эметпесе, толук менен мындай көрбөсө, баягы муздак, мерез адамдар болуп калат. Анан ата-эненин мээрим көрбөгөн бала, мерез, муздак болуп калат. Анан мындай тегерегинде адамдарга баягы көп эметпейт да, мындай эмоционалдык жылуулукту эмете албайт бул адам өзү дагычы. Анан бара-бара ушундай адамдар баягы эме болуп чыгышат, мындай мерез адамдар болуп чыгат да. Баягы орусча айтканда склонный к жестокости деп коет. Холодность эмоциональный деп коет. Анын баарын башынан эле эметиш керек, мындай байкаш керек да. Ошол эле баягы 30 жыл мурдагы, жок 30 жыл милиция табылбаган Михаил Лукьянов беле? Ошол некрофил жөнүндө алсак да. Михаил Лукьянов мүрзөлөрдү казып, өлүктөрдү зордуктаган. Өгөй атасын өлтүрүп, 48 кыздын сөөгүн кордогон атактуу некрофилде милиция 28 жыл издеп, акыры 1997-жылы кармаган. Ушул жерден эгер профайлер болсо, ошол убакта өнүккөн, алдын ала ушунун нерсенин бардыгын таба алса болот беле? Профайлингде мындай да, баягы криминалистикалык профайлингде кылмыш катталган жерге келгенде, баягы тергөөчүлөр болобу, психиатрлар болобу, психологдор болобу келип карап отуруп, баягы труп человека деп коет. Ошон кандай абалда экенин, кандай баягы эме деп коет, раны нанесенный деп, характер раны деп коет. Ошол труп менен эмне кылган, кандай эмеде жаткан, жагдайда жаткан, ошонун баарын карап туруп айтса болмок да. Белгисиз кылмышкердин сүрөтчөсүн түзсө болмок да. Возраст, канча жашта, мүмкүн тышкы келбетин айтып, психологиялык абалын мүмкүнчүлүк бар болчу да. Ал кезде совет учурунда бул профайлинг совет доорунда эметкен эмес, кеңири тараган эмес да. Андай мүмкүнчүлүк бар болчу. Эми Кудай сактасын, Кыргызстанда мындай өтө эле баягындай серийный убийца деген же болбосо педофил дегендер өтө көп болбойт. Болсо да бизде тез эле билинип, анан коомчулукка чыгып, анан резонанс болуп, аягы ушундай болуп кетип атат бүгүнкү күндө. Бирок башка өлкөлөрдө мисалы ошондой окуялардын негизинде кинолор тартылып жүрөт. Окуялары статья болуп, макала болуп жазылып, сайттарда жүрөт да.
абдан бир профайлердин кызматы абдан керек болгон учур көп да. Ошол эле Японияда, Кореяда суицидке баргандар менен иштешет экен айтмакчы. Анан айтсаңыз, канча бир жылдан кийин профайлер кызматын Кыргызстанда кандай көрөсүз? Бир 15 жылдан кийин, 20 жылдан кийин? 2016 жылдан баштап мен эметип келатам, таратып келатам. Бирок азыр айтыш оор. Бир 5-10 жылдан кийин мүмкүн эметилет ачыкка чыгып мындай керек нерсе экен, окутуш керек экен, мындай таратыш керек экен деген мүмкүн ой болор. Азырынча тынч да. Көбүнчө чиновниктерге кирип Минобразованиядан болобу, Минюстан болобу түшүндүрүп эметсең, айтсаң керек, бунун баарын окутуш керек десең, көңүл бурушпайт да. Ар ким өз иши менен мындай эметилген, алектенген эметип. Бул керек нерсе. Кеңири Россияда университеттерде факультет атайын ачылган, окутат мунун баарын. Азыр мына мен Кыргызстанда 8 жыл болду, 8 жылдан бери келтем, көңүл бургулам. Керек, окутуш керек десе болбойт. Биздеги жаныбыздагы коңшу мамлекеттерде бул нерсеге кызыкчылык бар. Эми өзүңүз айткандай Кыргызстанда мындай жетекчилик жактагы адамдар көп баалай бербесе, өзүңүз айткандай акчасы көп болбосо, көп өмүрдү талап кылса, убакытты талап кылса, жаштыкты, энергияны берсеңиз бул жака. Эмне себептен буну тандап алдыңыз? Эмне себептен ушул кесиптин артында жүрөбүз, ушул илимдин артында эмгектенип жүрөбүз деген суроо жаралат да. Бул эме да мындай маңдайында отурган адам ким экенин, эмнеге бул адам мындай дуушар болуп атат. Бул адамдын жүрүм турумун мындай прогноздогонго эме керек да. Убакыт керек. Бул акча жасай турган кесип эмес. Бул профайлингти билиш үчүн фанат болуш керек. Башынан аягына чейин. Профайлер деген сөзсүз эле кылмышкерлерди табуу эмес, мындай күнүмдүк жашоодо деле колдонсо боло турган кесип да. Бизде саясатчылар тууралуу маалымат кенен да. Өздөрү эле чачып беришет да аларчы. Баскан турганын тартып киргизишет. Алар тууралуу менимче маалымат кенен болсо керек алардын мындай сүрөтчүлөрү түзгөнгө. Сиз кайсы ким деген саясатчыларды түзгөнсүз? Мисалы бүгүнкү президент Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, УКМКнын башчысы. Ушул кишилер тууралуу сүрөттөмө барбы? Мен баягы өзүмдүн баракчамда ушул саясатта жүргөн адамдардын баарын мындай психологиялык сүрөтчөлөр бар. Биз айтсак болот, бул Ташиев мырза боюнча бул адам кызматта ошондой болуш керек. Эгерде бул адам кызматта ошондой характерин көрсөтпөсө, ошондой кадамдарга барбаса, анда эме да мындай бул болбогон нерсе да. А так үй бүлөдө, үйлөлүк абалда бул адам жумшак. Ошол эле биздин президентибизди алсак, бул постто, ушул кызматта бул адам ошондой болуш керек. Мындай чечкиндүү болуш керек. Көп жакшы жактары бар. Бирок ошол эле учурда терс дебейбиз, баягы слабый сторон деген бар. Баарыбыз мындай адамбыз, ошондон мындай сильный стороны есть слабый стороны бар андайларчы. Калп айтып аткан кишини, негизи эле калп айтып аткан кишини. Эми илим абдан чоң, бирок мындай базалык жалпы түшүнүктү берсеңиз, кандай мимикалар, кандай жесттер, өң келбетинде кандай өзгөрүүлөр пайда болот? Профайлингдин бир максаты бул эме да, калпты билип таанууга үйрөтөт да. Анан калп бул баягы мындай биз орто эсепмен алсак, статистика бар. Бири-бирин билбеген адам 10 мүнөттүн ичинде 3 жолу калпты айтат. Бири-бирин билбеген. Орто эсепмен алсак, бир күндүн ичинде биз баягы эртеден кечке чейин майда калпты бир 100дөн ашык айтабыз. Олуттуу залакасы тие турган калпты бир 3-4 жолу калп айтабыз да. Аял менен эркектер дагы калпты аргандай стандарт бар да, айтканда. Эркектер калпты бир жылдын ичинде 1092 жолу калп айтат. Эркектер. Аял киши болсо 728 жолу.
ошол эле учурда чынчылыраак келет экен да аялдар. ошол эле учурда аялдар калпты жакшы тастыктап аныкташат да. Эркектер болсо калпты мындай жакшы эмете албайбыз, тастыта албайбыз да, билип тааный албайбыз. Калптын белгилери көп. Мимика жактан мисалы таң калуу деп коелу, бир эмоцияны алалы. Бул эмоция аябай мындай тез эметилген, катталган эмоция да, 1 секундага жетпеген эмоция. Эгерде сен ушул аралыкта 1,5 секунда, 2 секундага мындай эмоция тышкы келбетиңде катталып атса, таң калуу. Бул калп эмоция да. Мында көп нерсе бар. Мисалы, эме деп коет, адам чын дилинен күлүп, сени көргөнгө аябай мындай эмеби, кандай деп койсок, муктажбы. Эгерде баягы күлүп аткан адамдын эки уурту мындай өйдө көтөрүлгөн, көздөрү баягы кичине жумулган, анан о көздүн бурчтары эгерде бир эмелер болсо, жана эме деп коет, бырыштар болсо, бул адам акта чын жүрөктөн сени көргөнгө аябай эме болуп атат да, сүйүнүп атат дейт. Эгерде ошол бурчтар жок болсо, бул жерде катталбаса, бул баягы эме деп коет, социальный улыбка деп коет да. Бул жөн эле баягы фотомоделдер, политиктер ушинтип күлөт да. Анан калптын бир белгилери алсак, калп айтып аткан адам көп учурда баягы сол кол менен иштей баштайт. Эмне дегенде, оң жак менин эмесе жарымчасы иштей баштайт. Ошол адам көп учурда сол кол менен иштей баштайт. Анан отурганда дагы баягы мындай капталдап кичине отурат да, капталдап. Эмне дегенде, калп сол жак бетте билинет бизге, адистерге. Бул адамдар ушуну билбейт, но бирок подсознательно деп коет, булар мындай оң жагында эметет да, көзөт сүйлөшөт да, мынтипчи отургандары. Анан көз ирмемдери көп болот, ооз башы кургай баштайт, колдору тердей баштайт. Анан көз караштарын ала качат көп учурда. Анан мындай мисалы отурса дагы көп учурда кыймылдар көп болот. Керек эмес кыймылдар көп болот. Речь сүйлөмдөр аркылуу мында калпты тастаса болот да. Көп Сүйлөгөн сөз бир чаташып мүмкүн. Чаташып, бир нерсе детальдарды унутуп калат. Анан кайра убакыт акырын ичинде созуп туруп кайра сурап койсоң, ошонун унутуп эметип калат, чаташып калат да. Калптын белгилери көп, абдан көп. Ошол каналдар бул мимика каналы, сүйлөм каналы, физиологиялык реакциялар бар, тердеп кетет, бети кызарып кетет, кубарып кетет, титрей баштайт анжалары. Белгилери көп да калптыкы. Арслан агай, атайын бизге убакыт бөлүп келип, бир кызыктуу маек бергениңизге рахмат айтабыз.